Assalamu алейкум, кадырман көрүүчүлөр. Алам кабар каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Сиздер менен чогуу бүгүн онлайн мал базарында жандыктарга күбө болобуз. Андыктан бизден алыстабай назар салып туруңуздар. Алгач ушул сиздер көрүп турган козу кочкорлор жана ургачылары дагы бар. Ош областы Кара Суу районуна караштуу Акжар айылында. Баасы 7000ден 6000ден ушундай аралаш козулар бар экен. Экранда номерлерге чалып айлансаңыздар болот. 20 баш. Союшка жараган. Жана бага турган болсоңуздар, ушул агабызга чалып айланышыңыздар. Жакшы, семиз азырдагы эттери бар. Сонун көрүнүп турат. Биз алдыга карап жүрөбүз. Бизден алыстабай турсаңыздар, сиздерге кыска мүмкүн болушунча маалымат бергенге аракет кылабыз. Андан кийинки койлорду көрсөтө турган болсок, ушул жүндү кой жана эчки улагы менен жанында дагы бир ак кой бар, ошолор сатылат. Каракулжа районунда Каракочкор айылы. Ал эми ар кимиси ар кандай болгон үчүн баасы ар кандай экен. Андыктан экрандагы номерде сатуучунун номери турат, ошол номерлерге чалып байланышыңыздар. Толук маалымат алсаңыздар болот. Жакшылап көрүңүздөр. Андан кийинки бул козуларды айта турган болсок, 4 баш козу экен. 2 эркек, 2 ургачы Ноокат жергесинде. Баасы 4 башы 18 000 сом деп айтылышпасы болду. Экрандагы номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Менче 3 айлык козу болуш керек. Ушул эле сатуучунун дагы 1 жашар тай бар экен. Ошол тайды дагы сиздерге көрсөтөйүн. Экраныңыздарда турат. Сиздер көргөнүңүздөрдөй жакшы эле көрүнүп турат. Бул тайды бир аз туура эмес тартып жиберип койгон. Эгер сиздерге ушундай эркек тайды издеген болсоңуздар, чалып байланышсаңыздар болот. 1 жашар болгон. Сатуучунун айтуусу боюнча жакшы эле чоң аттардын уруктарынан деп айтып кетти. Андыктан чалып байланышыңыздар. Баасын дагы келишсеңиздер болот. Андан кийинки койлорду көрсөтө турган болсок, бул кочкор 4 диш, козу кочкор арттарында турган ошолор баары сатылат. Жалал Абад областы Сузак району Тайкараев айылында экен. Козулардын 8000ден, ал эми кочкордо 20 000 кеми бар деп айтылышпасы болуптур. Андыктан экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Ошка жана Билайн номерлерин бизге калтырган. Ал эми бул сиздер экранда көрүп турган саан ой өзү жалгыз сатылат экен. Чүйдөн келген сүт багытындагы. Азыр Жалал Абад областы Базар Коргон районунан чыгарып жатабыз. Биринчи туугуч экен. Биринчи тууган сүт саан ой. Азыр музоосу жок, жалгыз эле. Баасын 70 000 кеми бар деп турат. Эгер сиздерге жаккан болсо, экрандагы номерлерге чалып байланышыңыздар. Баасын келишип алсаңыздар болот. Süt багытындагы чүйдөн келген уй деп айтып кетип атат.
денсаулығыңыздың желіндері. Тағы бір сан ойды көрсете тұрған болсақ, сіздерге Ош облысы Қарасу районы Қарман айылы. Боз сынақым ал. Басын 75 мың кемі бар деп айтылып кетті. Ой, негізінен чоң екен. Боз. Құда қаласа туса, ушул ай ичи туып калат деп бизге сатуучу айтып кетти. Сынақы. Экранда номерлерге чалып байланышыңыздар. Ағызда дагы башка мал жандыктар жакшы, чоң бар. Жумшак. Чалып байланышыңыздар. Мал кылып алуучулар болгон болсо, издеген болсо, кайрылсаңыздар болот. Агабыз менен сүйлөшүңүздөр. Адреси Карасу району Урматтуу көрүүчүлөр, эми сиздерге биз Чүй областынан көрсөтөбүз. Беловодский айылынан 2 саан уй бар. Мына ошол сиздер көрүп турган саан уй канчаны тууган экенин сурабай калыпмын. Баасын 70 мың кеми бар деп айтып кетти бизге сатуучу. 10 литрден ашык сүт берет деп. Андыктан чалыңыздар, байланышыңыздар. Андан кийинки мына ошол ала уй дагы сатылат экен. Бул Россиядан келген. Баасын 120 мың кеми бар деп турат экен. Музолор бар экен, албетте бизге музолорун көрсөтпөй калыптыр. Андыктан экранда номерге чалып байланышыңыздар, толук маалымат алсаңыздар болот. Сиздерге видеосун дагы жиберет сатуучу. Андан кийинки бул саан уй сиздерге Карасу, Ош обласы Карасу районунун Телман айылынан көрсөтүп жатабыз. 3-чү музосу жанында турган 8-9 литр сүт берет. Ал эми баасын айтып кете турган болсок, баасы 100 мың кеми бар. Экранда номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Кыргызстан Ошка номер экен, ал эми Россиянын номери WhatsApp бар экен ошол. Андыктан чалып байланышыңыздар. Сиздерге дагы саан уйларды көрсөтө беребиз. Сүт багытындагы Россия өлкөсүнөн келген саан уйлар бар. Бул жерде дагы көп уй бар экен. Андыктан чалып байланышсаңыздар болот. Баасы дагы ар кандай болгондуктан сиздерге баасын айтпайбыз. Экранда номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Ош обласы Нокат району Көкжар айылында. Экрандагы номерлерге чалып байланышыңыздар. Но ушундай уйлардан дагы бар. Мына бул саан уйлар дагы Ош обласы Нокат районунда чыгып жатат. Менимче 2 баш саан уй экен. Экранда номерлерге чалып байланышыңыздар. Бирөөсүнүн музосу дагы чоңоюп калыптыр, бирөөсү мына жаш экен. Музолор эркек ургачысын сурабай калыптырмын. Бизге жибергендердин номерлери аябай көп болгондуктан таба албай калдыбыз. Андыктан өзүңүздөр чалып байланышыңыздар. Ал эми сиздерге мына жерде дагы саан уй менен сатылуучу бука бар экен. Бул буканын баасы 75 мың кеми бар деп айтылып кетти. Ал эми саан уйдун баасы 95 мың сом. Экрандагы номерлерге чалып байланышыңыздар, толук маалымат алсаңыздар болот. Мына ушул чоңоюп калыптыр. Бул букадагы менче 2,5-3 жашар болуп калган бука экен. Андыктан чалыңыздар, байланышыңыздар. Эми сиздерге алдыда
көрүп турганыңыздар Новоздар. чоң багылган букалар бар экен. Нол. 3 жашар болуп калган букалар. 2,5-3 жашар букалар экен. Нокат жергесинен чыгып жатат. Олар четирип калды. Эгер союшка же уруктукка мына ушундай чоң букаларды издеген болсоңуздар, экрандагы номерлерге чалып байланышыңыздар. Бул жерде дагы ар кандай болгондуктан килограммга эсептеп алсаңыздар дагы болот. Көлөмүнө карасаңыздар дагы болот. Баасын ошол экрандагы номер менен чалышып, сатуучу менен толук келишсеңиздер болот албетте. Бул үчүнчүсү. Ушундай кургак чөптө туруп багылган уйлар, жем жеген букалар. Ал эми бул сиздер көргөн жаш 1 жашар боло элек ургач торпок экен. Каракулжа жергесинен чыгып жатат. Тайга алмашам дейт. Эгер сиздерде тай болгон болсо, сиздер ушундай ургачы торпок издеген болсоңуздар, экранда номерге чалып байланышыңыздар. Келишсеңиздер болот албетте. Каракулжа районунан чыгып жатат. Ал эми бул сиздер көргөн 1 жашар болуп калган эркек торпок. Кайсыл жактан чыгып жатканда толук бизге маалымат калтырбаптыр, баасын дагы айтпаптыр. Ошондой болсо дагы кимгедир керек болуп калат деп сатуучунун өтүнүчү менен биз чыгарып жатабыз. Сиздерге экранда номерлерге чалып байланышыңыздар. Мен ойлоймун сиздерди туура түшүнөт деп. Андыктан чалып көрүңүздөр. Эми сиздерге өспүрүм тайлардан көрсөтө турган болсок, 1 жашар тай. Берака бастырып. Кара Суу районунан Маданият айылынан чыгып жатат. Баасы 45 000 деп айтып кетти бизге. Өдөгө бастырып, өдөгө. Жакшылап көрүңүздөр. Эгер жаккан болсо, бою башы дагы сөөк саактуу көрүнүп турат. Экранда номерлерге чалып байланышыңыздар. Бүгүнкү сиздерге көрсөтүүчү жандыктар мына ушулар болду. Биз менен ар дайым чогуу болуңуздар. Видео жакса лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазыңыздар. Аман туруңуздар.